Ош шаарынын Гүлбардын жаңы жол айланатандар мына ушул жерде тегиз жакшынакай жерден 22 сотик жер сатыга чыгып калды. 1 сотиги тугандар 300 000 сомдон бааланып атат. Кимде ким мына ушундай абасы салкын, таза жерден жашагыңыздар келсе, ушул видеону байкап көрүңүздөр. Мына ушул азыр толук обзор реклама болуп чыкканда ушул жер аябай тез сатылып калышы мүмкүн тугандар. Бул жерде кааласаңыздар бакылып иштетсеңиздер болот, кааласаңыздар үй салып иштетсеңиздер болот экен достор. Негизи соңку үйдү салып алып, дача кылып, мына ушул жерде жашаганга не жетсин тугандар. Жалпысынан мына ушул жерде тугандар 100 түп уже ишке кирип калган, могу катар, эки катар турган теректер менен кошо кетет. Анын ичинде мына ушул бакты көрүп атасыздар тугандар. Бакка келе турган болсок, ушул жерде мөмөгө кирип калган 50 штук даана кокон гиляс, алма, алмурут, кыскасы шабдалы, өрүк баардыгы бар экен достор. Эми мындан караңыздар. Мына быйылкы жыл аябай мөмөлө жылы болду. Азыр алма негизи аябай түрү көп экен тугандар. Мен ар бирине токтолбой эле коеюн. Эми буну караңыздар достор. Машалла. Мына алмаларды ушул жерде сатып алган болсоңузчу, негизи сиз утулбайсыз. Жер алсаңыз, негизи сиз эч качан утулбайсыз. 2 жылдан кийин сатсаңыз деле актайт да өзүн. Достор, экиге дагы бөлүнүп сатылат. 11 сотиктен кылып экиге бөлүп сатсаңыздар болот. Эгерде акчаңыздар жеткен болсо, туганда барын эле бир алып коюңуздар. Рисковать этип элечи, бөлүп албайлычы. Достор, жүрүңүздөр. Азыр мындай бир катарлы көрсөтүп коеюн. Анан бул жерде 3 мал ооруп ала турган өзүнүн жашынакай болгон бедилери бар достор. Көрдүңүздөр. Уже мынакей бир тарабын ооруп алып коюптур. Мынакей достор, бул бир бөлүгү деп дагы айтсак болот. Эми бул чекти сатып алган болсоңуз, эмнелер жакын, эмнелер алыс деп айтат турган болсок, бул Гүлбарда тоондар мектеп бар, балдар бакчасы бар, анан медреселер бар. Гүлбар айылынын эле так эле центрине мына ушул жергечи тугандар 5 мүнөттө келет экенсиздер. Суу келген, свет келген, ал жагынан общем кыжылат болбойсуздар да тугандар, көрдүңүздөрбү? Мынакей үйдүн наркы бурчегин көрүп атасыздарбы? Мына үстүңүздөрдө үй салынган, наркы бетте да үй салынган, төрт тарабыңызда үй бар. Кыскасы бул жерде мындайча алганда 5 кошкон 50 деп деле айтсак болот достор. Көрдүңүздөр. Негизи өтө жакшы жерден чыгып атат. Ушуну байкап көрүңүздөр. Документ жактарына келе турган болсок, кызыл китеби бар, так даана. Сиз алган болсоңуз, достор, экинчи хазайын болуп жашайсыздар мына ушул жерде. Көрдүңүздөрбү? Достор, сонун жер, сонун локация. Жашоого ыңгайлуу. Бак дарактары, теректер менен бардыгы менен тегиз жер достор. Ушуну көрүңүздөр эле. Гүлбарлык тугандар, өзүңүздөр эле колдон чыгарбай ушул жерде алып коюңуздар. Мынакей достор. Достор, биз агабыздын телефон номерлерин жазып коебуз. Толук маалыматты мына өзүнөн алсаңыздар дагы болот. Мына төмөндөгү номерлерге чалыңыздар. Азыр көрүп атасыздарбы? Жерлер, турак жайлар бул күндөн күнгө акча алып келип, акча кошулчу. Бул нерсе достор. Анан тугандар караңыздар. Үй салган болсоңуз, үйдүн бул жак бетинен мына жерде жакшынакай болгон узун болуп жол өткөн жол бар экен достор. Көрдүңүздөрбү? Сонун экен да негизи. Чек биз айткандай эле аябай тегиз жерде жашаган. Анан баягы теректер мына ушул теректер. Эгерде үй салып калсаңыз, бул чекти коюп туруп, алып туруп 10 жылдан кийин же 5 жылдан кийин сатып калган болсоңуз, үстүнө 3 эсе кошулат. Бул жерге гарантиясы менен достор. Көрдүңүздөр? Мына үйдө да үй бар экен. Достор, видеону максимально достор менен бөлүшүп коюңуздар. Анан Охо KG каналы, мен Талайбек ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Сиздердин турак жай, кыймылсыз мүлктөрүңүздөрдү биз сиздерге элдерге түздөн түз чагылдырып берип турабыз. Биз турган жер бул Гүлбардын центри достор. Өздөрү көргөндөй эле бул жер ушул центрден баштап баягы сатып аткан чекке сиздер примерно ушул асфальт жол менен 5 мүнөттө жетип барат экенсиздер. Достор, көпчүлүк адамдар Гүлбардын центринен Гүлбарга жакын жерден чек ала албай жүргөндөр үчүн сиздер үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк. Биз азыр көчө жагына чыгабыз. Ал жакта Ош Араван центральный көчөнүн кантип таап келесиздер, анын адресин сиздерге так даана кылып көрсөтүп беребиз. Центральный көчө Ош Араван көчөсү тугандар. Араванга кире бериштеги арка беререк болот. Ушул жолдон эле Араванды көздөп бир аз жүрсөңүз, жолдун сол жагына Керментау айыл аймагы Гүлбарга туш болосуздар тугандар. Баягы сайтылып аткан 22 сотик чекке сиздер примерно ушул көчө менен 10 мүнөт жүргөн болсоңуздар жетип барасыздар. Достор, ал чекти алган болсоңуздар тугандар, 3 жолку беде оро турган чөө менен, той чөө менен, кыскасы зор жерде жайгашкан. Жолуна келе турган болсок, асфальт теп-тегиз жол. Жакшы инсандарга ушундай жакшы чектер, үйлөр насип кылсын. Охо KG каналы ар дайым сиздердин кызматыңызда тугандар. Биз сиздерге арзан, кыймылсыз мүлк, турак жайларды чыгарып беребиз. А сиз болсо каналга катталганды унутпаңыздар.